Саламатсыздарбы? Кош келиңиздер. Бардыңыздарга ысык салам. Менин атым Атабеков Мирбек. Мен Малина турак жайынын тургуну болом. Үй тууралуу айтып берсем, мен башынан баштайын. Жакында биз Айкан курулуш компаниясынын бренд амбассадору болдук. Ошол чогуу кызматташуунун алкагында биз ошол азыр Мансара деген чоң өзгөчө комплекс курулуп жатат. Ошол жакта мен квартирага ээ болдум. Ал квартира 1-2 жылда бүтөт. Ал курулуп бүткүчөктү мен ушул Малина ЖК Малина турак жайынан квартира сатып алдым. Үйүм тууралуу айтып берсем, 3 бөлмөлүү батирде турамын. Азыр аянтчасы 120 квадрат болот. Эң биринчи эмоция мындай өзгөчө болду. Себептен Бишкекте билесиздер, көп үйлөрдүн баары окшош. Мындай коро, мындай стилистика, дизайн башка жерлерден көргөн эмесмин. Көчүрмөсү жок. Бул уникалдуу. Бир гана ушул эле Асанбайдагы ЖК Малинада бар. Өзгөчөлүгү менен абдан мени таң калтырды. Мага жаккан үй абдан жылуу, короосу абдан кенен, кооз салынган. Мен досторум келет, конокторум келет, келген сайын таң калышат. Өзгөчө парковкасы мага жагат. Көп үйлөрдү билемин, бирок парковкаларында мындай кошумчалагым келет да. Бул жерде менин оюмча ЖК Малинанын парковкасы бул идеалдуу мен үчүн. Ашкана тууралуу айтсам, тамак жасаганга убактым жок. Көбүнчө заказ кылам. Үйдө 2 ваннасы бар. Бирөөсү коноктор үчүн, бирөөсү менин жатаканамдын жанында. Мен мисалы аябай сууга түшкөндү жакшы көрөм. Өзгөчө ваннаны толтуруп түшкөндү жакшы көрөм. Буга чейинки жашаган үйлөрдө тенде сууда калбай калчу да, ысык суучу. Көбүнчө убакыт бул залда өтөт. Мен аябай кээде телевизорду мындай көп көрбөйм, бирок биз мындай жана PlayStation ойнойбуз. Жакында сатып алгам, балдар менен келип ушул жакта залда жөн гана PlayStation эмес, келип маектешебиз, пландарды коебуз. Көп жумуш тууралуу талкуулар ушул залда өтөт. Ырларды мен детскаяга атайын студиядан чакан аппаратураларды алып келип алганмын. Кээде шаарда пробкалар көп, студияга жеткичекти дагы 40 мүнөт убакытты талап кылат. Жетишпей калган учурларда ушул спальнядагы студиямдан жаздырам. Меники көбүнчө чыгармачыл адам болгондуктан көбүнчө чет жактарда өтөт, талаада. Үй мен үчүн мындай заправка деп айтсам болот да. Мен чет жактан көп энергияны коротом дагы, үйгө келип чоң мындай заряд алам. Эс алуучу жай деп айтсам болот. Калп айткым келбейт, өтө деле эрте турган күндөр чанда болот. Бирок саат 10-11лерде турабыз. Себептен жумушка байланыштуу биз кеч келебиз. Биздин таңыбыз 10-11лерде башталат. Панорамный айнектер жагат. Өзгөчө шаардын түштүк бөлүгү, ушу тоо жактар абдан кооз көрүнөт. Көбүнчө 9-этажда тургандыктан кийин өзгөчө маанилүү көрүнүш. Минимализм. Чай. Үйдө жегим келет. Зал. Кино. Короосу. Мени абдан кубандырат. Биздин мамлекетибизде ушул Айкан групп курулуш компаниясындай компаниялар стандарттык эмес чечимдерге чоң кадам коюп, өзгөчө
кооз үйлөрдү салышып жатышат. Ушундай компаниялар көп болсун, шаарыбыз гүлдөсүн, мамлекетибиз өнүгө берсин, асманыбыз ачык болсун, бөөдө кырсыктардан алыс бололу, тынччылык болсун. Кудайым буйруса чоң ишенич бар. Элибиз абдан жакшы, пейилибиз бузулбасын, коомубуз таза болсун жана алдыга гана жакшылыктарга умтула берели.